негизги такыбалык балдар чоң ибадат. Чоң ибадат. Азыркы учурда адамдар көбүнчө ибадат кылганды жакшы көрөт. Ар дайым сурай берет, кайсы амалды көбүрөөк кылайлык, кантип кылайлык, кайсы амалга көп сооп берилет деп. Бул дагы жакшы нерсе. Бирок андан дагы жакшыраак нерсе бар, ал такыбалык. Сен орозодо нафил ибадат кылбасаң дагы, бирок күнөөдөн өзүң сактаган болсоң, сен өтө чоң абиссиң. Өтө чоң абиссиң. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астында эки адам зикир кылынат. Зукира инда наби саллаллаху алейхи ва саллям ражул бил ибада вал ижтихад хадисте келет. Ва зукира ал-ахар бил ра'a. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل بالرعة. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга алда келип сахабалар айтат: "Я Расулаллах, бир киши бар, көп ибадат кылат, көп намаз окуйт, нафил ибадаттарды кылат. Экинчиси бар, аябай таква, өзү күнөөлөрдөн сактайт өзүнү" дегенде, пайгамбарыбыз айтат: "Ла ту'далу бир-ра'a." Таквалыкка эчтеке жетпейт деген. Таквалыкка эчтеке жетпейт деген. Ошондуктан эң негизги нерсе бул таквалуу болушулук. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде худаллил муттакин деп келет. Заликал китаб худаллил муттакин. Бул таква Алладан корккон адамдар үчүн не дейт? Бул жол, көрсөтмө, багыт дейт, хидаят дейт. Ошондуктан орозонун негизги максаты бул таквалуу болушулук. Кимге Алла Таала орозодо таквалык насип кылган болсо, ал адам иншалла орозонун максатын туура тапты, туура пайдаланды. Ким таквалыкка жетпеген болсо, анда ал адам ачка жүрдү, чаңкап жүрдү, өзүнүн тыйды нафсыны, бирок ахиретте соогупка жетишпейт. Негизги Рамазандын максатына жетишпей калат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде айткан, Абу Хурайра разыйаллаху анхуга хитап кылып, "Иттакил махарим такун а'бадан нас" деген. Иттакил махарим, харамдардан өзүңдү сакта, такун а'бадан нас. Адамдардын ичиндеги эң чоң абид болосуң. Эң чоң көп ибадат кылат адам качан болосуң? Иттакил махарим. Сен күнөөлөрдөн, харам нерселерден өзүңдү тыйсаң деди. Демек, Рамазанда биз өзүбүздү халал болгон нерседен тыябыз. Эртең менен кечке чейин халал нерселерден, жегенден, ичкенден аялыңа бара албайсың. Бирок ошол учурда харам нерселерден да тыйылабыз. Ал харам болгон нерселер бир гана Рамазан эмес, Рамазандан кийинки айларда дагы тыйып салынган. Ан жыл бою, өмүр бою андан өзүңдү тыясың. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир хадистерде ким орозо кармаган болсо, мына амалдарды кылбасын деген. Иза кана яуми ахадикум фала ярфус ва ла ясхаб ва ин саббаху ахадун ау шатамаху фальякул инни имруун саим. Силердин бирөөңөр орозо кармаса, орозо кармагандан кийин бакырбасын, бирөө менен жанжал кылбасын, урушпасын, жаман сөздөрдү, уят сөздөрдү сүйлөбөсүн, бирөө менен урушуп кетсе айтсын: "Мен орозо кармадым, мен орозомду бузбайм" деп айтсын деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, орозо кармаган адам кээде балдар бакырып калат, башка болот. Анын себеби күнүнгү тартип бузулат. Тартип бузулат, убагында тамак жебей каласың, суу ичпей каласың, уйкуң кушпай калат. Андан адам баласы не болот? Нервдене баштайт. Анан бирөө менен урушат. Кээ бир адамдар сигарет чегет, сигареттин кумары болот, нас жегет, настын кумары болот. Ошо менен анан үйүндө башка жакта жанжал кылат, уруш кылат. Мунун баардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алдын ала эскертип кеткен. Орозо кармагандан кийин сен эми бирөө менен урушпагын, айтышпагын, өзүңдү тыйгын, сабырдуу болгон деген. Сабырдуу болгон деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сабырга үндөгөн.